الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı bir туғандар, Аллах Таала бүгүнкү биздин кыйык күнүбүздү мубарак кылсын. Жараткан билип билбей жасаган күнөөлөрүбүз аябагандай көп. Аллах Таала мейримдүү зат, мына ушул ыйык күнү Аллах Тааладан суранып тиленгенибиз Аллахым бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Туғандар, бүгүн биз сөз кыла турган темабыз кыямат күн тууралуу кыскача темага токтолуп кетмекчи болдум элем. Кыямат күн, яумул кыяма деп, туғандар, бул кыямат бүтүн жалпы адам заты, жалпы адамзат жараткан Аллах Тааланын алдында кечирген жашоосуна жооп бере турган мына ушундай улуу күн. Улуу сот күнү. Мына алымдарыбыз көптөгөн аттар менен аташкан кыяматты. Улуу арман күнү, сот күнү, коркуу күнү, кыжалатчылык күнү. Айтор, бул күндүн аттары аябай көп. Бирок мына ушул биздин тутунуп жаткан динибиз ислам дини, туғандар, 1,5 миң жыл убакыт болуп калды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясын аяктаганына. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн көз жумуп кеткенине мынакей 1,5 миң жыл убакыт өтүп кетти. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дагы ушул бир аттарынын бири бул кыямат пайгамбары деп дагы Наби Саа, кыямат пайгамбары деп дагы аталган болчу. Эмне себептен? Туғандар, бул дегени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бардык ушул жалпы адамзат тарыхында замыкающий цепочканы толуктаган, мына ушул эң замыкать эткен бул биздин пайгамбарыбыз болгон Мухаммад ибн Абдулла саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушул пайгамбарлардын цепочкасын толуктап эң акыркы, ошондуктан Хатамул Анбия, пайгамбарлардын мөрү деп дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аталган. Ошондуктан биз мусулмандар бүгүн, урматтуу бир туғандар, ар бир мусулман адам албетте бул шариат диндеринде илим алып, бардык телегей тегиз ушул жалпы адамзат араб тилин үйрөнүп, бул шариат илимдерин баарын үйрөнүп алыш керек деген андай милдет бул жүктөлгөн эмес жалпы адамзатка. Бирок ар бир мусулман үчүн өзүн мусулманмын деп, Аллах Тааланын алдында мен Кудайдын кулумун деген ар бир пенде эң зарыл болгон ошол фундаментальный бир маалыматтарга албетте бул мусулман адам эми ээ болуш керек. Ошол фундаментальный маалыматтардын бири бул ар бир мусулман адам пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан кийин кандайдыр бир пайгамбар чыгыптыр деген сөз бул болушу мүмкүн эмес деген мына ушундай каттуу убеждениясы болуш керек ар бир мусулман адамда. Туғандар, эмне үчүн дегенде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жогоруда айтып өтүп кеткенибизде бул замыкающий цепочканы замыкать эткен пайгамбар болгон. Ошондуктан Мухаммад алейхиссаламдан кийин пайгамбар болушу мүмкүн эмес. Эми туғандар, мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күндүн көптөгөн аламаттарын, белгилерин айтып кабар берип кеткен. Бул белгилер, туғандар, чоң белгилер жана ошондой эле кичинекей белгилер деп бөлүнөт. Кичинекей белгилерин биз бүгүн мынакей баарына күбө болуп келебиз. Баарына азыр күбө болуп келип атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан сөздөрү даана баары ишке ашып келатат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын, туғандар, мына ошол кыяматтын белгилери деп ошол айткан белгилери ачык, даана, айкын, түшүнүктүү формада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Пайгамбарыбыздын айтып кеткен белгилери кандайдыр бир абстракционный бир формалардыга ээлик кылбайт. Ачык жана даана.
Адамдар бул нерсенин үстүндө башын сындырып отуруш эч кандай муктаждык керектиги жок болгон мына ошондой формада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даана түшүндүрүп кеткен. Ошондуктан мисалы туугандар мына ошол чоң белгилердин бири болгон даджал деп коет. Бул кыямат кайымында даджалдын чыгышы. Көпчүлүк мусулман элибиз бул нерседен кабардар эми. Даджалдын чыгып келиши бул чоң аламаттардын бири болуп эсептелет. Иса алейхиссаламдын асмандан түшүшү туугандар. Бул дагы акыйкат. Мухаммад ибн Абдуллах деп имам Махдинин жана ошондой эле туугандар бүтүн ушул адамзатты ойго салган жана багы против лома нет приема дегендей эч кандай каршылык адамзат тарабынан каршылык көрсөтө албаган, аларга противостоять этиш мүмкүн болбогон маклуктар бул туугандар Яжуж жана Мажуж деген маклуктар. Мына ушулардын пайда болушу, мына ошол чоң белгилердин катарына кирет. Эми мисалы айтайлык, эми туугандар мына ошол даджал дегенде көпчүлүк адамдардын мындай түшүнүгүндө ушул даджал багы бир көзү бар, бир көз көрбөйт, бир көзү бар десе, бул даджалды кээ бир ушул мусулман адамдар бул албетте катага жол коюшуп, муну багы сказочный персонаж бар, багы циклоп сыяктуу. Циклоп пешенесинин ортосунда бир көзү бар сыяктуу, мына ошондой циклопко окшоткон адамдар дагы жок эмес. Анан мына ошол циклоп сыяктуу бир көздүү десе, бир көздүү деп бир кездери бул нерсени туугандар трактовка кылып отуруп акыры мынакей үйдөгү домашний телевизордун экранына да келип токтолушту. Телевизор бир көздүү. Мына элдин баары ушул телевизор менен мына ошол телевидениеси жок, ушундай жашабай калды деген сыяктуу. Эми ал телевизор доору болуп аткан болсо, мынакей бүгүн смартфондордун күнү. Доору. Да ушундай эле успех менен анда смартфондорду дагы даджал деп койсок болот. Элдин баарын завораживать этип, мынакей азыр туугандар керек болсо үйдөгү кичинекей еще буту менен баса элек мындай алдейлер дагы мынакей ошо смартфондор менен бүгүн өмүрүн жашоосун ушу менен баштап калды. Мына бул реалдуу ачуу акыйкат мына ошондой болуп калды. Бирок туугандар мына ошондой вывод чыгаруу бул албетте бул ката. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрү, ошол аламаттары, белгилери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сүрөттө эле ошондой эле формада пайда болот. Бул нерсе иншаллах дал ошондой эле сүрөттө иншаллах чыгат туугандар. Эми кичинекей белгилерине биз токтой турган болсок, ал кичинекей белгилери бул толтура, аны көпчүлүк билет. Бүгүн мисалы дүйнөдөгү демографияга назар сала турган болсо, мына эркектердин саны аял затынын санына караганда эркектердин саны өтө төмөн. Жана ошондой эле аял менен эркектин экөөсүнүн, аял менен эркектин продолжительность жизни, жашоо өмүрү, булардын кечирген өмүр мөөнөтү эки башка өмүрү, эркектердин өмүрү мисалы кыскарып бараткан. Эми албетте бул нерсе дегени эркектерди аяш керек экен, аялдар бөпөлөп эркектерди караш керек деген нерсени айтып аткан жерим жок. Бул жерде наоборот ошол домашнего тирания, семей үй бүлөлүк ошондой зомбулук деген нерселер албетте ошол аз болсо дагы бирок саз болгон ошондой эркектерден мындай көрүнүштөр дагы болуп келет. Перзенттерин төрөп, тамак ашын кылып, кийимин жууп, ошону кызматын аткарып атса, мына ошол аял затын кордогон дагы өзүн сыйлабаган эркектердин саны бүгүн толтура. Туугандар, кыяматтын мына ошол майда белгилери аябай көп кездешет. Биз бул нерсе күбө болуп атабыз деп айтып атабыз. Мына мисалы туугандар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү мына ошол эле мен ошол Аравийский полуостровго эле силердин назарыңарды тартат элем. Аравийский полуостров. Бул Аравийский полуостровдун 75-80% мисалы Саудовская Аравия, Королевство Саудовская Аравия ээлик кылат. Андан чыгыш жагы бул Йемен болсо, Салтанат Амман, анан кийин Арабский Эмираты, кичинекей площадьтарды ээ булар, Кувейт, ал дагы незначительный ушундай бир площадь менен, жана ошондой эле Катар
аралчасы, туғандар. Бұл Катардағы мына ошол Аравийский Объединенный Арабский Эмираты деп ошол 7 эмирликтен түзүлгөн мамлекет. Буларды түптөгөн Шейх Заид Аль-Нихаян деген марқум шейх мына ошол нерсенин үстүндө турган ошонун идеясы менен араб эмирликтери түптөлгөн. Шейх Заид бул келишимде Катардагы болгон, бирок акыркы кезде Катар өзүнчө чыгып кеткен. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, туугандар, Катар дүйнө жүзү боюнча эң чоң запас жана ошондой эле эң жогорку сапатка ээ болгон природный газга ээлик кылат. Мына ошол Аравийский полуостровдагы болуп аткан бүгүнкү көрүнүшкө меселердин эмеңерди тартат элем. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, мынакейди кой кайтарган койчуман мына ошондой адамдар келип булар бири-бири менен имараттардын бийиктигинде булар эстафета уюштурушат деген, жарышат деген. Бүгүнкү реальность ошондой. Мынакей азыр дүйнөдө Бурж Аль-Халифа, мисалы Дубай дагы Бурж Аль-Халифа 800 канча метр, 28 метр түзгөн номер 1 имарат, эң дүйнөдө бийик имарат. Анын каршысында 1 километрден ашык болуп, аны Сауд Аравиясынан ошол Жидда шаар жагына, Жидда бул туугандар, бул портовый город, Саудовская Аравиянын Красный море менен омываться этилген жагы, Аравийский полуостровдун Красный море жагы, Персидский залив эмес. Аман жана ошондой эле Даммам деген жерлер, булар Саудийский полуостровдун Персидский залив жагынан, Персидский залив менен омываться этип турат бул жарым арал. Мына ошол Жиддага 1 километрдан ашык, эгер адашпасам 1 километр 300 метрби, ушундай изначально ошондой булар план кылышкан экен эле. Ал нерсе демилгени көтөрүп, ошол нерсени көтөрүп чыккан бул аябай Сауд ошол үй бүлөсүнүн ичинде Валид бин Таллал деген ошондой бир принц болгон. Ошонун инициативасы менен ошол Бурж Жидда деп, Жидданын небоскребы ошентип планироваться этип башталган. Бирок бул ишке ашпай калды, бирок негизи туугандар факт. Эмнеде болуп атат? Факт, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан нерселер мына ушул реалдуу жашоодо ишке ашып атат. Бул ошол кыяматтын мелкий, кичинекей көрүнүштөрү баарын биз көрүп атабыз, өз көзүбүз менен көрүп атабыз бул нерсенин болуп атканын. Дүйнөлүк система, дүйнөдөгү ушул мировой системанын бүгүнкү түзүлүшү, глобализация доорындагы дүйнөнүн акыбалын биз дагы бир жашына туугандар көрүп болуп турабыз. Ошондуктан адам заты туугандар илгертен мына ошол баягы саясат жана башка бул нерсе жалпы үчүн эмес, бул дүйнөлүк система, адам заты бул өзү Аллах тарабынан жаратылган кезде бул махлук саясий махлук болуп эсептелет. Ошондой эле бул адам заты бул не только саясий махлук, бул еще социальный махлук болуп эсептелет. Социум менен гана биргеликте бул адамдар тирилигин, жашоосун алып кетиши мүмкүн. Изоляция адамзат үчүн бул губительный нерсе. Ошондуктан ошол туугандар бүгүнкү күндө бардык ушул өлкөлөр мына азыр финансовый жактан дагы бири-бири менен болгон мамиле алды берди. Мына ошол нерседе мына азыр ушул глобализация доорунда мына ушунчалык бири-бирибизге бүгүнкү могу курулуп аткан армированный бетон сыяктуу эле ушундай монолит сыяктуу өлкөлөр бири-бирине ушунчалык аралашып тыгыз киришип кетти. Ошондуктан азыр эгерде бир өлкөнүн ичинде экономикалык бир кандайдыр бир крах боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошонун терс таасири башка өлкөлөргө сөзсүз түрдө таасирин тийгизип келет. Эми мына ошол Яжуч Мажучтун туугандар, Яжуч Мажуч деген мына ошол калп биз айтып келебиз, урматтуу бир туугандар, бул ошол туугандар түрктөр, түрк эли. Мына ошол биз айтабыз го, түрктөрдүн башында кыргыздар турган деп. Мисалы, макул. Кандай болгон чакта деле биринчиби, экинчиби кандайсың, бирок бардыгыбыз барып такалганыбыз баарыбыз Адам алейхиссаламга барып такалабыз. Адам алейхиссаламга барып такалабыз. Туугандар, адам затынын негизи ушул жалпы ушул адамзат тарыхы историясына назар сала турган болсок, адамдар Аллах субханала таала тарабынан жаратылгандан кийин бул адамдардын баары бир тилде сүйлөшкөн.
бир тилде болгон, булар бир түстө болгон. Бирок мына ошол бир тил, бир түс, мына ошол нерсе ушул адамдардын дагы башка бир проблеманы жаратты. Дагы бир чоң бир проблемага келип булар такалышты. Адам заты. Потому что адамзат проблемасыз жашай албайт бул дүйнөдө. Сөзсүз түрдө проблема менен жашаганды биз жакшы көрөбүз, туугандар. Мына азыр кыска өзүбүздүн 50-60 жылдык эгер биз өмүр сүрүп аткан болсок, туугандар, биз жылдап проблема создавать этпейбиз. Бир айлап же күндөп проблеманы создавать этебиз дагы, мына ошол проблеманы кийин чечиш үчүн өзүбүздүн кымбат болгон өмүрүбүздөн жылдарды ошол нерсеге коротобуз. Ошондой. Анан ошол проблеманы чечип бүтүрүп алгандан кийин сүйүнөбүз. Мына ошондой жашоо. Адамзаттын жашоосу ушундай. Нух алейхиссаламдан баштап мынакей адамдардын кийин Аллах субханала таала булардын ошол бир тил, бир жакын ушундай бир туугандар, булардын расалары, андай багы раса азыркы монголоидный, европоид деген ошондой расалар жок болчу ал кезде, туугандар. Монголоидный раса, европоид расасы, бул нерсе жок болчу. Бул Нух алейхиссаламдан кийин таркады ушул нерсе. Мына бүгүн азыр дүйнөдө биз азыр эсептеп көрө турган болсок, эгер ала турган болсок, 3000ден ашык тил, диалекттер ушул дүйнөдө существовать этет. 3000ден ашык, 3500ден даже. Субханалла, мына ошол адамдар ушундай бир жашоо менен биз мынакей өмүр сүрүп келебиз да. Ошол адамдар өздөрү адамдар үчүн проблема создавать этип келет. Аллах субханала бул нерсени Куранда айтты. Биз силерди өзүңөр менен сынайбыз. Өзүңөр менен. Все, инопланетный существолар келген жок. Бизге келип проблема создавать этип аткан жок. Башка маклуктар келип алып, айбанаттар келип алып, интригаларды, смутаны коомдо создавать этип аткан жок. Бардык ошол проблеманы создавать этип аткан ошол проблемалардын автору бары адам баласы. Ошондой. Эми мына ошол туугандар Нух алейхиссаламдын балдарынан таркаган мынакей бүгүнкү основной человеческий ошол бүт дүйнөдөгү запас, мына ошол ресурс бүт мына ошол Нух алейхиссаламдын балдарына барып такалат. Туугандар. Хам, Сам, Яфис. Жана бир баласы болгон, бирок ал баласынан таркаган эмес, ал жаш кезде көз жумуп өтүп кеткен. Нух алейхиссаламдын дагы бир баласы жаш кезде өтүп кеткен. Түрктөр Яфистен таркаганбыз. Яфистен түрктөр таркаган, туугандар. Сам деп коет, аны баягы азыр Сэм деп коет го, мондай термин бар го, билесиңер го, антисемитизм деп коет. Билесиңерби? Жөөттөрдү преследовать этмей, мына ошолордун артынан ушундай куугунтук жасаган нерсеге отдельный ушундай бир антисемитизм деген, мына ошол бир кезде фашист болгон ошол Гитлер ушул идеяны көтөрүп чыкты эле. Антисемитизм. Туугандар, кыскасы мына ошол Яфистен таркаган мына ошол Яжуч Мажучтар дал ошол Яфистен таркаган биздин сородичтер болот. Яфис мына ошол Горный Алтай, Сибирь, мына ушул жакты континентти туугандар биз айтып атабызбы мактанып, мынакей Кыргызстар, Енисей, Горный Алтай, Сибирь, Шибер бүт ошол бизге караган. Ооба, туура. Мына ошол Евразиянын ошол северный частын баарын населять эткен ошол Яфистин урпактары болгон. Эми азыр ошол Яжуч Мажуч деген азыр жердин астында, туугандар, жердин астында жашырылган абалда булар турат. Бул тууралуу Куран аяттары бар. Булар күн сайын попытка кылышып, күн сайын жердин бетине чыгып кетиш попыткасы менен жашайт. Бирок Аллах субханала таала буларга ход бербей жатат. Бирок бир күн келет, мына ошол чоң белги, кыямат башталганда мына ушулар чыгып кетет. Жер бетине чыгып кетет, туугандар. Булар чыгып кеткенде буларга противостоять эткен адам заты болбойт. Бул эмне деген? Буларга карама каршысына бүгүн мисалы мынакей супер ракеталар, самонаводящий ушул гиперзвуковой ракета куралдарды айтып атпайбызбы? Кана ошол багы, ошол ударный куралдар ошол кезде кайда калды? Эмне үчүн Яжуч Мажучка адамзат тигет карама каршы тура алган жок, туугандар? Бул дагы бир адамдын ойду адамга ой алып келет. Албетте бул дегени значит бүт азыр биз жашоо мына цифровизация болуп,
бардык нерсе мына ошол информационный маалыматтарга ээлик кылып, анан кийин бир күнү электронный ушундай бир коллапс, энергетический бир коллапска учурган кезде бүт бардык нерсе ноль болот. Или болбосо дагы ошол ядерный оружие менен согуш болуп кеткен, кыскасы ушундай бир нерсе болушу мүмкүн. Кыямат кайым болуш үчүн туугандар, кыямат кайым болуш үчүн мына ушул бүгүнкү биз жашап аткан система бул толугу менен өзүнүн орбитасынан чыгып кетиш керек. Бул жашоо өзүнүн нугунан чыгып кетет. Мына ошондо кыямат башталат туугандар. Система урайт, дүйнөлүк системалар бүт баары урайт, бар талкаланат, жок болот. Яжуч мажучтардын өлүмү мына ошол асмандан түшкөн Иса ибн Марьям, Иса алейхиссалам. Иса алейхиссалам туугандар, Аллах субханаху ва Кур'ан Керимде айтып атат: "Ва ма каталуху ва ма салабуху валакин шуббиха лахум". Исаны эч ким өлтүргөн жок. Исаны эч ким не распял. Аны крестке распять эткен эмес эч ким деп атат. Валакин шуббиха лахум. Бирок ошол Исага образына окшогон адамды булар ошентип өлтүрүшкөн. Багы крестке кагышып өлтүрүшкөн. Бирок Иса алейхиссалам тирүү. Иса алейхиссалам 33 жашында Аллах субханаху ва периштелер менен 33 жашында мына асманга алып чыгып кеткен. 33 жашында. Мына ошол Иса алейхиссалам келет. Мына ошол келгенде дагы бүтүн ошол туугандар дүйнөлүк окуялар, ошондой тарыхый значимости аябай чоң болгон. Мисалы ошо Иерусалим, Шам жерлер деп айтылат, мына ошол жакка келип түшөт Иса алейхиссалам. Анан эми ошол система бүттү, кыямат башталды, кыскасы дальше эмне болот? Туугандар, дальше мындай болот. Ар бир ушул дүйнөдө адам болуп жаралган, ар бир ушул өмүр сүргөн ошол зуррият болсун, адам заты болсун, ошолордун бардыгы тирилип чыгат. Баары тирилип чыгат. Бардыгы тирилип чыгат. Аллах субханаху ва буларды жарады. Ошондуктан багы субханалла пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алдынан келип туруп, ошондой багы высокомерие менен ушунчалык кыйын сынган абалда Аллах субханаху ва айтып атпайбы? Кала ман юхил идама ва хия рамим. Мо сөктөрдү деп туруп, колунда бир сөктү ушалап, окалап, чаң кылып туруп пайгамбардын көзүнчө. Анан кийин чачып жиберип, чирип кеткен сөктү ким тирилтет деп сурады дейт. Вадараба лана масалан ва насия халка. Аллах Таала айтат, бизге бул ошол образды көрсөтүп атат дагы, образ, мисалды көрсөтүп дагы, ва насия халка өзүнүн жаратылышын бул унутуп калды дейт. Жаратылышын унутуп калды. Ошондуктан бул динибиздин эң негизги ушул динди призывать эткен нерсеси адам заты, өзүнүн адам заттык жана ошондой эле пенделик, өзүнүн статусун эч качан унутпастан, бул адам баласы кудайлык статуска умтулбастан, өзүнүн пенделик статусун эч качан унутпастан, Кудай деп жөн жашап жүргөн мына ошол нерсе бул негизи жашоодогу эң чыныгы, акыйкат, истина мына ушунда. Эмне үчүн дегенде, ар бир нерсе өз орунда турган болсо, мына ошондо туугандар багы айтат го, гармония депчи. Вот в жизни гармония, бардык нерсе өз жайы, ар нерсе өз жайында болгондо ошондо гармония пайда болот. Башаламандык болгон жерде андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен айтып атканым бул кыямат күндө эми баарыбыз тирилип, бардыгыбыз турабыз, жараткан Аллахтын алдында турабыз. Айша энебиздин жашы кичүү болчу, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан сурап калды: "Я Расулуллах, кыямат күндө эркектер, аялдар, алардын бардыгы жылаңач абалда болобу?" деди. Дегенде Расулуллах жооп берди: "Ооба" деди. Ал жылаңач эркек менен аял жылаңач голый болсо, үстүндө кийими жок болсо, бири-бирин карабайбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айша" деди, "ал күнү ошол бири-бирине карай турган күн эмес" деди. Ал күнү туугандар, вот мына жашоодо, реал жашоодо башыңа ушундай бир проблема түшкөн болсо, кабылган болсоң, сени кече эле кубандырып аткан, сени забавлять этип аткан нерсе сенин көзүңө жагымсыз болуп, даже көзүңө көрүнбөй, илинбей да калышы мүмкүн туугандар. Эми кыямат күндө Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында айтып атат: "Яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани ликулли мриин минхум яума идин ша'ну югни." Ал күн
бар бири-биринен качып кутулсам экен деген ушундай күн болуп калат. Потому что проблема көп. Проблема толтура. Проблема эмне үчүн толтура десе, эч ким жөнөтүлгөн пайгамбарларга кулак салып, алардын артынан ээрчибестен, алардын айткан буйруктарына кулак салбастан өздөрүнүн каалаган нерсесин булар жасап жүрүшкөн. Эми проблема башталды. Ликулли мриин яма идин ша'ну югни. Ар бир кыяматтагы ар бир адам үчүн эми өзүн ойго, камга салган ой турат дейт. Бул адам ал жерде баягы шунчалык заботливая, любящая мать, балдарын балам дейт го, бизде ушундай бар го, балам деп баласы үчүн жанын берип жиберген даяр болгон эне ошол кезде, эгерде ошол 9-10 баласы болсо, тарбиялап чоңойткон болсо, аркырап турган горизонттогу тозокко, ошол жака лишь бы ошол тозокко кирип кетпеш үчүн баягы балдардын баары ошол жака кирип кетсе кирип кете берсин, мен даярмын, ошол курбандыкка мен даярмын. Ошол балдарым кирсе кирсин, мен только мен ошол жака барбайын деген ошондой туугандар. Ошон үчүн бүгүнкү биздин азыр ушул биз кечирип аткан бүгүнкү жашоодо бир ушундай бир абсурдный бир абал жаралып атат. Когда бүгүн проблеманы адамдардын ортосундагы болгон ошол душмандыктын отун өчүрүш үчүн, көрө албастык отун өчүрүш үчүн, башка кылышын просто бири-бирине поклонго барып, же болсо күнөөлүү адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, жанына келип, да, мен айтып аткан жокмун, не надо анын бутуна жыгылып, бутун өөп депчи. Ал несиге жетиспей туруп бул дүйнөдө адамдар бири-бирин кечирип, ошол проблемасын чечип алса болот. Бир пияла чай куюп берип, сыйлап, кечир мени, мен ит менден кеттир десе, мына мисалы проблема чечилмек да жок. Биз гордыйбыз. Эмне үчүн? Потому что ошол кыямат күндөгү зрелищени биз өзүбүздүн элесибизге мындай сүрөтүн келтире албай жатканыбыз, мына ошол нерсе бизге помеха болуп атат. Ошон үчүн туугандар, Аллах субханаху Кур'ан Каримде иннама яхшаллаху мин ибадихи ал-улама, пенделердин арасынан Аллахты таанып билгендер коркот дегени, туугандар, ошол маалымат, канчалык адам маалыматка ээ болсо, мына ошончолук инсандын жүрөгүндөгү болгон ишенимдин бекемдиги жана ошондой эле бул адамдын акылынын дагы тунуктугу мына ошондо келет. Кыямат күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтмакчы, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты, ыплас дегенди билесиңер деди. Ал-муфлис ким деди? Сахабалардан сурады. Бизде ифлас деп коет. Өзбек туугандар ифлас дейт, бизде кыргыздар ыплас дейт. Ыплас десе мразь дегендей ошондой бир мааниде түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок бул ифлас, бул арабский сөз. Бул арабча сөз. Ошол муфлис ким деп пайгамбар сахабалардан сурады эле. Я Расулуллах бул деди, ман лайса ладайхи дирхамун ва динарун ва дирхам, бул же алтыны да күмүшү да жок, вообще ушул, короче, бул банкрот, колунда эч нерсеси жок адамды биз ошондой ыплас деп коебуз деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооба туура деди. Бул ыплас деген мындай болот. Бул окуган намаздары аябай көп сооптор бар. Кармаган орозолору, нафилдери менен кошумча, понимаете, кошумча добавлять от себя сооп үчүн орозолорду кармады, аябай сооптор көп. Намаздарды окуду, садакаларды жасады. Ошол адам кыямат күндө, ошол адам судный день, мына ошол сот күнү келди. Эми ал жерде туугандар, бул сот мындайда закрытый процесс эмес да, ал жерде закрытый процесс деген жок. Ал жерде чоң махшар майданда болуп атат. Конечно, эми ал жерде мисалы бир кыргызды, Южноафриканский республиканын жительдеринин арасына алып кирип соттойт, туурабы? Кыргызды кайерде соттойт? Кыргызды ошол кыргыз элинин алдында соттойт. Потому что бул Южноафриканын республикасынын жительдери бул кыргызды каяктан таанымак эле. Ошон үчүн туугандар, мына ошол жерде сот башталган күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мына ошол ыплас сооптор менен, аябай көп сооптор менен келди, бирок бул адамга претензиялары көп адамдар тизилип калышты дейт. Муну сөккөн, муну урган, муну еще зулум берген, кыскасы өчүн алам деп келип атат. Баягы адамдын соопторунан адамдарга таркатылып отуруп, бирде сооп калбай калды. Всё. Бирок мына олжа шеренге дагы эле үзөлүп. Настолько ошо адамдарга ушунчалык зыян жеткиргенден баягы адам нескончаемый поток болуп атат. Эми алардын күнөөсүн буга жүктөп атат дагы, жүктөп
акыры итог не болду? Итог тозокко алып барып ыргытып жүрүштү. Тозокко кетти бул адам. Всё, мына банкрот деп, мынакей чыныгы банкротту мына ушул нерсени банкрот десе болот туугандар. Мына ушул чыныгы банкрот. Бүгүнкү мына мисалы ушул фондовый биржалардагы болгон скачоктордон пайда көрүп калып же уткузуп калып банкрот болгон эмес, чыныгы өзүнүн өмүрүн кечирип туруп мына ушул жака акыретке барганда ошол жака мына ошондой ситуацияда барып калган адам мына чыныгы банкрот болот. Аллах субхана таала Кудайым өзү кечирсин я Раббана. Аллахым амин дуа кылабыз. Жараткан мээримдүү Аллах бардыгыбыздын ыймандарыбызды бекем кыл. Аллахым жашоодо билип билбестен биздин кетирген каталарыбыз, кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүз аябагандай көп. Аллахым бизге ыйман бер. Бекем ыйман берген Аллахым. Ыйман менен жашап, бул дүйнөдөн ыйман менен көз жумган ар бирибизге Аллахым өзүң насип эткин я Раббана. Кыямат күндө ошо пласттардын катарынан болуп калгандан Аллахым өзүң сактай көр. Аллахым элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым ынтымак, биримдик, тынчтык бергин. Эгерде кимде ким сырттан биздин ушундай бир тынч жашообузду бузмакчы болуп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, жаман ойлору менен жүргөн болсо, Аллахым мына ошол жаман ойлорду ашырбагын, жаман ойлорду, ошол жамандыктардын баарын Аллахым ошол жамандардын өздөрүнө кайтаргын я Раббана. Аллахым ыйман менен жашап, ыйман менен өтүп кеткенди насип эт. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз жана жакындарыбыздын жаткан жерлерин Аллахым өзүң нурлуу кылгын Кудайым. Бала чакаларыбызды ыймандуу, ыңсаптуу, такыбалуу болгон я Раббана. Жана ошондой эле мына ушул Араванда салынып аткан медресе, мечит деп бир агабыз келген экен. Аллахым иштерине ийгилик бергин я Раббана. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва алейхи ва сахбиhi ecmaîn bi rahmetik.